Салам достор, сиздер менен кайрадан билесизби рубрикасы. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз өзгөчө болмокчу. Анткени бүгүн бизде сонун белектер, булардын ар бири сиздер үчүн эң керектүү, ошму жөнүндө толтура маалыматтар камтылган белектер сиздер үчүн болмокчу. Эгерде сиздер ушул белектердин ээси болууну кааласаңыздар, анда биздин суроолорубузга туура жана так жооп бериңиздер. Андай десе биздин алгачкы сурообуз 202 көз канча кишиге таандык? 202 көз канча кишиге таандык? 101 кишиге болобу? Ооба. 202 көз 150 кишиге таандык. Рахмат. 202 көз канча кишиге таандык? 202 көз 101ге. 202 көз канча кишиге таандык? Адамга да чоң кишиге. 202 көз канча кишиге таандык? 202 көз 1 кишиге таандык. 202 көз 1 кишиге таандык. Сизге чоң рахмат. Бул Ош мамлекеттик университетинен сизге делек. Рахмат. Биздин экинчи суроо, Ош мамлекеттик университети качан ачылган? Ош мамлекеттик университети качан ачылган? 93 Ош мамлекеттик университети качан ачылган? 96-жылы ачылган. Сизге Ош мамлекеттик университетинен белек. Рахмат чоң. В общем, Ош мамлекеттик университети 39-жылдар 1900. Саламатсызбы? Ош мамлекеттик университети качан ачылган? 1939 жыл. Сизге чоң рахмат. Бул Ош Рахмат. Ош мамлекеттик университети качан ачылган? Ош мамлекеттик университети 1917-жылы деп ойлойм. Биздин акыркы суроо, өрдөк суга кайсыл буту менен түшүп, кайсыл буту менен чыгат? Курук буту менен түшүп, суу буту менен чыгат. Рахмат. Өрдөк суга кайсыл буту менен түшүп, кайсыл буту менен чыгат? Курук буту менен түшүп, өл буту менен чыгат. Сизге Ош мамлекеттик университетинин атынан Өрдөк сууга кайсы буту менен түшүп, кайсы буту менен чыгат? Оң буту менен. каалаган буту менен түшөт го? Каалаган буту менен түшөт го? Саламатчылык. Өрдөк суга кайсыл буту менен түшүп, кайсыл буту менен чыгат? 2 буту менен түшүп, 2 буту менен чыгат. Өрдөк суга кайсыл буту менен түшүп, кайсыл буту менен чыгат? Курук бут менен кирет да, сол суу бут менен чыгат. Оң буту менен түшүп, оң буту менен чыгат. Ошону менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Эгерде биздин YouTube каналыбызга каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.